Негедир 2 жылдан бери ошону өткөзө албай койдум. Акыркы жолу ошонун кесепетинен бизди жумуштан да айдабайт окшойт да. Бир адам бир жүк машина келип мындай ачып, сага канча салык төлөйм деп чечпеш керек. Ал автоматтуу түрдө эсептелип бюджетке түшкөн акча түшүш керек. Сомдун күчү бул эркин базар өзү аныкташ керек негизичи. Ошонун ичинен бир 3-4 киши болуп биз ушул маселени катуу аягына чейин иштеп чыгарган үчүн бүгүнкү күндө коопсуз шаар Кыргызстанда иштеп атат. Анан айтып коюш керек, бюджеттен бир тыйын да акча коротулган жок. Бирөөнүн жеринде султан болгуча, бирөөнүн жеринде ултан деген сөз бар. Анан эми сыртта жүргөн бизге окшош кыргыз балдар, кыздар мени түшүнөт беш колдойчу. Анткени эми сыртта жакшы оокат кыласың, үйрөнөсүң, карьера кылсаң болот. Бирок кандайдыр бир нерсе сыздап турат. Бирок бизде бири-биринен бир максат, мага кыргыз катары күчтүү Кыргызстан керек. Бир адамга байланган система бул туруксуз. Анын бир тууганы, кудасы, аялы, иниси, баласы, шопуру, ошолор Кыргызстанды башкарып калат экен. Президент башкарбай. Президент жанагы формалдуу иштер менен жүрүп, реалдуу ситуацияны көрбөй калат экен. Саламатсыздарбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, назарыңыздарда кайрадан саясий коктейль берүүсү. Салмактуу саясатчылардан тартып, заманбап хайпчыларга чейин дал ушул берүүнүн алкагында сырдашабыз, сыйлашабыз, балким чырдашып да кетебиз. Студияда мен Шайыста Шатманова жана экономика министринин мурдагы орун басары парламенттик шайлоодо 4 октябрда өткөн Ата Мекен партиясынын катарында шайлоого барган адам, бүгүнкү күндө БШКга президенттик жарышка катышам деп арыз берген адам Элдар Абакиров болмокчу. Элдар мырза, студиябызга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Суроону биринчи эле сиздин абалыңыздан баштайын деп турам. 5 октябрда өткөн элдик толкундоолор күнүндө сизди да жабыркады деп мындай сүрөттөр чыгып атты эле. Ден соолугуңуз жакшыбы? Рахмат, баары жакшы. 5 октябрь күнү парламенттик шайлоо 4-үндө өттү. Анан эртеси күнү 12 партиянын өкүлдөрү Азастан улам бири чогулатып, анан 20 миңге чукул эл чогулду, наразычылык билдиришти бийликке карата. Анан ал окуялар Жээнбековдун кызматын тапшырып кетүүсү, Жапаров, Ташиев, Мамытов үчүлтигинин бийликти колго алышы менен мындай жыйынтыкталган турат да азырчы. Ушундай жыйынтык болот деп күттүңүз беле? Алардын катарында сиз да бар болчусуз да, митингке чыккандардын катарында? Биз ошол шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарыла деген ниет менен биз талга чыкканбыз ал митингке. Эми албетте ал кишилер бийликке кыйрып калат деп ал кезде элестеткен эмеспиз. Силер күтпөгөн жыйынтык болду. Ошол Ата Мекендин катарында сиз кандайча ал партияга барып, анан шайлоого катышып калдыңыз? Биз негизи 2020 жылы бизде толугу менен шайлоо менен өтүп атат деп койсом да болот. Анткени биз январь айында, андан кийин 2 февралда Сейтек Качкынбай, Жанар Акаев, дагы бир канча киши болуп Кыргыз либерал демократия партиясы деп бириккенбиз жаштар. Анан Асанбай центрде 2 февралда бир чоң ачылыш жасаганбыз. 600-700 кишидей катышкан. Ошонун аркасы менен биздин максат Кыргызстанда жаштарды бириктирели, бир жаш платформага деген аракет көргөнбүз. Анан албетте жөн эле аракет менен иш бүтпөйт. Жаштар биригүү үчүн ишеним керек экен. Ал ишеним кантип жаралат? Сен эгер өзүң көрсөтө алсаң, кандай шайлоолордон ута аласың, эмне иш кыла аласың. Биз ошол жерден чечтик. Биз жергиликтүү кеңештерге катышабыз. Ушул жаштар бириккен платформасы КЛДП партиясынын үстүндө биз Ош шаарына, Токмок шаарына, Каракол шаарына жергиликтүү кеңештерге катыштык. 10-15 мартка чейин катуу даярдануу жүрүп атты бизде. Командалар бүт шаарда катуу иштеп атышты. Бирок 23 мартта карантин жарыялап, коронавируска байланыштуу шайлоону жылып кетти. Ошондуктан биздин команда өзүбүздү таанытканга, жайылганга, күчтөнгөнгө үлгүрбөй калдык десек болот. Ошондуктан биз июнда, мына апрель, май үйдө камалып жаттык, карантин болуп, июнда кеңешип, ошол бул шайлоого, жогорку кеңешке биздин КЛДП партиясы Ата Мекен менен биригип баралы деп чечкенбиз. Ошол чечим менен Ата Мекендин атынан чыгып калганбыз.
Жергиликтүү шайлоолорго катышабыз деп даярдандыңар. Парламенттик шайлоодо ушундай биригүү максатыңар башында эле бар беле? Эмне ушул ата мекен менен же өз алынча чабыз деп ойлоңор беле? Ата мекенге ошол бир июндун аяктарында эле бир чечим кабыл алдык. Ага чейин дагы Республика партиясы дагы бир 2-3 партиялар менен биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп ошо ата мекенге токтолгонбуз да. Өкүндөдүңөрбү анан жыйынтыгында ата мекенди тандаганыңар бар? Эми менде жашоодо негизи эле принцип бар. Өткөн нерсеге өкүнгөн бул туура эмес. Анткени өткөн нерсе бул Кудайдын буйругу деп коет. Буйрукка баш ийгени үйрөнүш керек адам. Бир жагынан көп нерсени үйрөндүк. Силердин команда менен Элвира Сурабалдиева, Рыскелди Иманбековдор менен жаңыланган ата мекен парламенттик шайлоого барды. Анан ушу үгүт кампаниясында ата мекендин короткон акчасы неме бай деп саналган Бабановдукунан республикадан өтүп кетти да. Силер бийликтин 3 партиясынан кийинки эле неме акча көп короткон партия болдуңар. Анан ушул маалда аты мындай көбүрөөк негативдүү жактан таанымал Райымбек Матраимов ата мекенди камсыздап атат, каржылап атат деген сөз аябай байма-бай айтылды. Ошол кеп чын беле, жок беле? Эми мен көргөндө жокмун. Ал кепти чын деп да катар эсептебейм, анткени биздин ошол кезде чогуу жүргөн партиялаштардан мен бирөөсүнөн да андай нерсени көргөн жокмун. Жана короткон акча деп атпайсыздарбы? Мен билгенимден андан бир топ көп эсе акчаны короткон партиялар бар. Ал официалдуу көрсөткөн эле жагы да. Көрсөтпөгөн жагынан негизи нааразычылык чыгып кетти да. Ата мекендики көбүнчө көрсөтүлүп калды. Ачык болгон үчүн. Анан экинчиден алдыда бир канча 20-30 кандидат жана колдоочулар колдон келишинче ортого акча жыйнап, ошол акча гана короду. Эгер жалпылай шайлоого Кыргызстан масштабында коротулган акча болсо, ата мекен акча тараткан жок. Биз акча тараткан жокпуз. То есть добуш сатып алуу деген нерсе бизде болгон жок. Ошондуктан ал мындай чоң сумма деле болбой калат. Мен билгеним ал жерде бир 50 миллион сом тегереги. Эми Кыргызстанда шайлоочулардын санына бөлсөңөр ал мындай болбогон эле акча болуп калат. Кыргызстанда 3,5 миллион шайлоочу бар. Анын баарына үгүт ишин жүргүзүү үчүн ал акча өтө эле аз болуп калат да чындыгында. Силерде да ошондой алдыңкы тизмедегилерге 200 миң доллар анан баланча түгүнчө деген ставка болду? Бизде болгон жок эч кандай ставка. Биз өзүбүз колдон келишинче ортого акча таштап, ошол акчага үгүт иштерин гана жүргүздүк болду. Мен билгенимден ошондой да. Коронавирус жараткан пандемия абалы Кыргызстанды эле эмес, бүткүл дүйнө жүзүн бир оор акыбалга алып келип атат. Экономикалык жактан дагы, ден соолук, келечек жагынан дагы да. Өзгөчө бүгүн айтып атышат, балдардын келечеги коркунучта депчи. Анан ошол күндөрү дүйнө эми мындан ары кечээкидей болбойт деген ойлор аябай кеңири жайылды. Анан эми ошондой чакырыкка биз даярбызбы азыр? Эмне мындай кечиктирбей кайсы кадамдарды көрүшүбүз керек? Эми сиз экономикалык багытта иштеп келаткан адис катары сурап атам да. Эми мамлекет, Кыргызстан деген эмне? Бул мамлекеттик аппарат, госмашина деп коебуз, өкмөт, жогорку кеңеш, аппарат, президент аппараты. Экинчиден бул биздин элге кызмат кылган мамлекеттик органдар десек болот. Бул саламаттык сактоо министрлиги, врачтар, мугалимдер, ошол эле биздин коопсуздукту камсыздаган милиция, сырткы коопсуздукту армия бул. Анан эл дегенде бул бизнес чөйрө бар, ишкерлер бар, соодагерлер бар, анан мигранттар бар, айылда турмушун өткөзгөндөр бар, ар кандай жумуштарга кирип Кыргызстан боюнча иштеп аткан кишилер бар. Эми ар бирөөнө өзүнчө көп кеңеш бериш керек го дейм, экономика жагынан айткандачы. Мамлекетке аны мен ошол пандемиядан бери бир топ маалымат булактарына ар кандай интервьюларды бергем. Мен ошол башынан эле айтып келдим. Мамлекет үчүн 3 нерсе керек. Мамлекет жана бюджетке акча толтуруш керек. Негизги мамлекеттик функцияларды ишке ашыш үчүн. Мугалимдердин айлыгы, врачтардын айлыгы, курулуш иштер, пенсиялар, пособиялар, ошонун баарын айтканда,
Демек, азыр пандемияда албетте bir 30-40 миллиард сомго чейин бюджетке акча түшпөй калат деген божомолдор 1-2 ай мурун эле айтылган. Азыр деле ошонун тегерегинде болуш керек. Эгер бир үй бүлөдө киреше тарабы азайып кетсе эмне кылат үй бүлө? Биринчиден чыгашаларды азайтат туурабы? Мамлекет чыгашаны азайтыш керек. Бизде 16 миң мамлекетке иштеген ар кандай кызматчылар бар. Ошонун бир канча пайызын может кыскартыш туура келет чыгаша жагынан. Дагы кандайдыр бир туура эмес чыгалашарларды бир сире анализдеп азайтыш керек. Экинчи, көмүскөдө жаткан бир топ кирешелер бар. Ошол эле бажыдагы салыкты чогултуп атканда, тендерлер ойнотуп атканда кандайдыр бир акчалар туура эмес жака кетип калып атса, ошону жокко чыгаруу механизм иштеп чыгыш керек. Аны кантип иштеп чыгабыз? Албетте бул Грузиянын мисалынан билебиз, бул капиталдуу турлы кадрларды жаңыртуу, анан адамдык факторду жокко чыгаруу, бул автоматизация, цифровизацияны колдонобуз. Ошол эле чек араларга камераны коебуз, акылдуу программалар эсеп кысап жүргүзөт, канча товар келди, кетти, кассовый чек аркылуу ар кандай сверка болот. Ошондо биз бир адам бир жүк машина келип мындай ачып, сага канча салык төлөйм деп чечпеш керек. Ал автоматтуу түрдө эсептелип бюджетке түшкөн акча түшүш керек. То есть көмүскө экономикадагы бюджетке түшө турган акчалар түшүш керек. Бул коррупцияга күрөшүү, бул автоматизация, цифровизация, бул кадр жаңыртуу. Үчүнчүсү, орусча айтылат, искусственным путем разогнать экономику деп коет да. Өзбекстан мисалында айтсак болот, кризиске каршы фонд түзүлдү. Булар 1-1,5 миллиард долларга чейин ошого акча чогултушту. Бир аз бюджеттен бөлдү, донорлор берди, карызга алышты. Ошол акчага эмне кылды? Мына Кыргызстанда мен билгенимен 800дөй мектеп жетишпейт, имараттар жетишпейт. Бизде 2200дөй имарат бар экен, жетишпездик 600дөй дагы мектеп салыш керек экен, окуучулардын санына эсептегенде. Анан дагы бир 200-300 мектеп авариялык абалда экен да. Жаңыланыш керек. Ошолордун баарын куруш керек. Бала бакчаны айтабыз. Бизде 800 миллионго жакын бакчага бара турган балдарыбыз бар. Ошолордун бир 30-40% эле барат экен бала бакча. Калганга барайын десе жок, бала бакча жок. Аларды куруш керек. Кыргызстан 90-жылы элибиздин саны бир 3 миллион 300, 3 миллион 500 миң болчу экен. Азыр биз 6,5 миллионго жетейин деп калдык. Ооруканалардын койка эмес деп коебуз, саны ошондогудой эле экен, эскидей көбү талкаланып жарабай калды. Демек бир топ оорукана куруш керек. Пандемия учурунда да аны көрүп атабыз. Кандайдыр бир маанилүү жолдор бар. Экономика бул жол дейт. Жолдун баары жакшы болсо, негизги маанилүү жолдор жакшы болсо, ошонун баарына биз антикризисный фонд түзүп, кризиске каршы фонд мамлекет экономикага күч дем берет. То есть ошол жерге акча киргенде эмне болот? Ошол жерде бир 80-90% биздин кыргызстандыктар иштеш керек. Жумуш орундары түзүлөт. Ошол жумуш орун түзүлгөн ошол акча менен алар эмне кылат? Анан ошол салынган курулуш материалдар жана башканын баары кайра эле максималдуу түрдө Кыргызстан ичинен алынганга аракет кылсак, ошол акча экономикада эле чуркайт, экономиканы көтөргөнгө жардам берет. Жана коронавирус аркылуу бир топ соода жүрбөй калды, салыктар түшпөй калды, ошону алмаштырат. Анан Кыргызстанга керектүү, алдыңкы 10, 20, 30 жылга керектүү инфраструктура объекттерди куруп калат. Мен өйдө да айтканым бар. Бул үчүнчү ыкма. Бул кризистен кантип чыгыш керек? Бул классикалык эле ыкмалар, бирок муну колдонуш керек да. Бирок ошондой аракет байкалып атабы бийлик тарабынан? Бирөө жасап атабы ошондой иштерди? Сөздөр болуп атат, иш түрүндө байкалбай эле. Сиз Улуттук банкта иштеп кеткен адамсыз, анан акыркы жумада, өткөн жумада аябай неме болуп көрбөгөндөй көп интервенция жасалды деген деме маалымат айтылып атты. Анан сомду ошондой жасалма түрдө ошондой кармап туруу туура отур эмеспи? Эми сомдун күчү бул эркин базар өзү аныкташ керек негизичи. Бүгүнкү күндө албетте кандайдыр бир ансыз деле эл кыйналып турган учурда сомду катуу кой берүү дагы бул туура эмес. Бул мындай кулабаш керек да сом. Акырындап. Акырындап мындай элди экономиканы шокко батырбаш үчүн эгер ага кол келсе,
ошол эле улуттук банкта резервдер бар, бир 3 миллиард долларын тегерек, ошону алып жетсе, аны кылса болот. Жалпысынан улуттук банк бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан саясатты мен жалпысынан ыраазымын да, туура деп эле эсептейм. Ал жагынан көп маселе көрбөй элемин, бирок дагы тереңирээк эсеп кысап жүргүзүп, ички экономиканы күчтөтүш үчүн эмне кылса болот деген суроого жооп бериш керек. Сиз экономика министринин орун басары катары алгач Сооронбай Жээнбековдун өкмөтүндө, андан кийин Сапар Исаковдо, андан кийин Абылгазиевдин өкмөтүндө иштеп калдыңыз да, 3 өкмөттө да? Биз ошол экономиканын министринин орун басары болгондо ошо 3 премьер алмашты, туура айтасыз. Анан ошондо үчөөнүн кимиси көбүрөөк натыйжалуу иштеди деп ойлойсуз? Мына эмне иш жасалды деген суроого жооп береличи. Көзгө көрүнгөн коопсуз шаар. Коопсуз шаар камералар коюлду. Бишкекте иштеп атат. Аэропортко бараткан жол, көлгө барган жолоттордо иштеп атат. Бул Сапар Исаков учурунда башталган иш болчу, Абылгазиев кезинде бүткөн иш болчу. Бирок муну негизи аягына чыгарган кадрдык ошо потенциал деп коет. Ошол жерде бизде жумуш топ бар эле, бир 15 кишилик. Ошонун ичинен бир 3-4 киши болуп биз ушул маселени катуу аягына чейин иштеп чыгарган үчүн бүгүнкү күндө коопсуз шаар Кыргызстанда иштеп атат. Анан айтып коюш керек, бюджеттен 1 тыйын да акча коротулган жок. Бул тендер болуп, сырттан бир канча компаниялар катышып, өз каражатына камераларды орнотуп, анан ошо ар бир түшкөн штрафтан бир 210 сом тегерегинде алып, ошентип өзүнүн чыгашаларын жаап атышат. Бул чындыгында ГЧП деп коет, государственное частное партнерство долбоору болуп калды. Бирок мен эсептейм, жалпы элге, коомго пайдасы көп. Бюджетке дагы жылына миллиардка жакын сом түшүп атат окшойт. Демек ошо негизги көзгө көрүнөрдүк иш, ал бул бир иш. Андан тышкары биз чындыгында кайсы премьер үстү-үстү иштеп атканын биз мындай көп деле ага маани берген эмеспиз. Биз маани экономикага, коомго пайдалуу иштерди башынан аягына чыгарыш керек. Эми премьерлер алмашы мүмкүн, бирок маанилүү иштер ошол экспортты колдоо программасын жазып чыктык. Анан бир жарым жылдан ашык жаздык бир топ эксперттер болуп. То есть Кыргызстандын товарын сыртка көбүрөөк сатыш үчүн эмне кылыш керек? Албетте ал өндүрүш кирет, сыртка сатуу кирет, ар кандай мамлекет тараптан жанагы инфраструктура, лаборатория ошонун баары ошонун ичине камтыйт. Ошол эле государственное частное партнерство деп атабыз, мамлекет менен жеке ишкердин арасында өнөктөштүк. Ошондой жаңы мыйзам жазып чыктык. Мыйзам бекитилди. Ошол аркылуу бир топ нерселерди курса болот Кыргызстан үчүн. Жана мен айткан мектеп, садик, оорукана, жол, ГЭС ушунун баарын государственное частное партнерство, мамлекет менен жеке ишкердин инвестициясын колдонуп, мамлекет керектүү документ жагынан жардам берип, процесстерди тездетсе, Кыргызстанга бир топ жаңы керектүү объекттерди куруп койсок болот. Ошо пандемия маалында өзгөчө жайында июнь-июль ортосу оор өттү. 1000ден ашуун жараныбыздан айрылып калдык. Анан ошондой коркунучтай бизнес аябай эле жабыркады да. Ошондой күндөрдөн өтүп, анан мурдагыдай эле акыбалда парламенттик шайлоо өткөрдүк. Анан кайра президенттик шайлоого баратабыз азыр. Анын ортосунда биз мурдагыдай, адаттагыдай эле конституцияны өзгөрткөн жатабыз. Кыргызстан бүгүнкү күндө мындай бир азыркы чакырыктарга даярбы же биз мындай немеден артта калып калдыкпы? Негизи шайлоолор боло берет. Шайлоо болбогон учурда деле, коронавирус болбогон учурда деле өкмөт иштеш керек. Өкмөттүн негизи жана англисче middle management деп коет, жана ортодогу профессионалдуу адис кадрлардын сапаты маанилүү да. Иштеген тазалыгы, профессионалдыгы, кылган ишти аягына чыгаруу, ушундай бир сапаттары, ошондой нерсени биз бекемдей алсак, бул ар кандай кризиске бир албетте чыдаганга бизде мүмкүнчүлүк. Ошол кадрларды түзүш керек. Негизги жумуш ошол да. Мен деле бүгүнкү күндө бирден бир мамлекетке, Кыргызстанга каалаган нерсем ошондой профессионалдуу кадрларды биз бийликке, өкмөткө алып келип алалы. Татыктуу кадрларды. Ошолор системаны бир түзүп койсо, бул келечекке 10-20 жылга Кыргызстанга туруктуулук жана өнүгүүнү алып келмек деп атасыз. Алып келмек. Анан
Грузияда деле мисал бар. Саакашвилинен жана Иванишвили деген президент келгенде айтып бер. Чындыгында Саакашвили Грузияны жеңип, эме коррупцияны жеңиптир. Азыр коррупция кылам десең да кылыш өтө кыйын. Система жол бербейт. Системаны, кадрларды жаңыртып, ушундай бекитип, фундаментин түзүп койгон. Кайсы бийлик келбесе дагы коррупция кылыш өтө кыйын. Сиз маектериңизде айтып келатасыз, коррупцияны мен өзүмдүн көзүм менен көрдүм депчи. Ошо мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, анан ошол маалда күрөшүүгө бийлигиңиз жетишсиз болду, эмне болду? Жок, биз күрөштүк. Мен көргөн нерсеме жыйынтык чыгарып, сразу токтом жаздык. Бир топ эксперттерди чакылдык. Мамлекетте, өкмөттө деле профессионалдар бар. Көп эмес, бирок бар. Ошолордун максималдуу түрдөн бир жумушчу топ түзүп, биз жакшы токтом жазганбыз. Бүгүнкү күндө биздин премьер-министрдин орун басарын аткарып жүргөн ошол Артем Новиков границаларды кыдырып жүрбөйбү, чек аралардан берде товар контрабанда. Биз элементарды камералар жок деп кетчү. Биз ошону 17-18 жылы мен токтом иштеп чыккам. Техникалык тапшырма жазып чыккам, токтом түрүндө бекитип, бюджеттен биз болгону бир 9 миллион сом эле сураганбыз. Анын ичинен бир 4-5 миллион сом жана керектүү акылдуу программаны жазыш үчүн. Ал программа эмне кылат? Ал сырттан товар келгенде ошол кайсы жүк машинеси кирди, ошону камера менен илип алат. Анан транспорт министрлигинин жана таразалар турат, ошол аркылуу эсептейт канча тонна груз кирип атат. Анан акылдуу акыркы рентген аппараттар болот, мындай жүк машинени артып ичинде эмне бар экенин көрөт. Анан салык орган кызматында бизде база данных бар. Ошол жерге товарды ташып келаткан фирма алдын ала жазыш керек. Мен ушундай товар алып келдим. Ошондуктан бул товарды киргизгиле, мен жооп берем. Болгон салыгын мен төлөйм деп жоопкерчиликти алат ал фирма. Камера карайт. Ошол товар болсо, рентген менен снимок совпадать этсе, вес совпадать этсе, унчукпай өткөзөт. Ага эч ким тийишпейт, бир да адам. Бирок андай нерсе болбосо, автоматтуу турда ал жүк машинеси текшерүүгө кирет. Кыргызстанга товар ташыган фирмалар 70-80% бир эле фирмалар ар дайым. То есть ортодо бир 20-30% фирма бар, алар ошол контрабанда иштерин кылат, башка нерсе. Ошолорду терип тазалап чыксак эле, мен эсеп кылсам боюнча бир 20-40 миллиард сомго чейин бюджетке акча кошумча түшүш керек. Демек сиз 9 миллион коротуу менен жылына стабилдүү бир 20-30 миллион алууну сунуштадыңыз. Ал өкмөттөн колдоо таптыбы анан? Негедир 2 жылдан бери ошону өткөзө албай койдум. Акыркы жолу ошонун кесепетинен бизди жумуштан да айдап үйдү окшойт да. Анан эми 9 миллионду тактап кетишим керек. Ал 4-5 миллион сом программа болсо, 4-5 миллион сом ал ошол Ак Тилек деген өткөрүү пунктуна акылдуу камералар коюлмак, генератор коюлмак, дагы жана бир аппараттар коюлуп, анан пилоттук түрдө текшермекпиз. Жакшы иштесе Кыргызстандын бир 10-15 өткөрмө пункттарына баарына орнотмокпуз да. Ошол менен бирок адамдык факторду бир топко жокко чыгармакпыз. Сиз өзүңүз чүйдүн кулунумун деп айтып атасыз, анан Караколдо окуп турсуз. Эмне болуп Казакстанга окууга барып калдыңыз? Жогорку окуу жайына. Эми биз 98-жылы мектепти бүттүк. Анан мен негизи 5-класстан баштап эле физика, математика уклону менен окуп келдим. Анан ошол кезде олимпиадага катышкан программирование боюнча. Анан Казак улуттук университетине тапшырып, бюджетине өтүп калдык. Анан механика, математикалык факультетке, анан ошол кезде эң күчтүү адистиктердин бири кесиптик математикага өтүп, анан ошол жерде окууну чечтик. Ошо бир топ компаниялар бар экен, силер тараптан түптөлгөн компаниялар, мисалы Green Clinic тиги булар да. Анан ошо частный деме, ишкерликтен келген адамды саясатта мындай көбүрөөк сыны ээрчийт да. Саясатта дагы, мамлекеттик кызматта дагы бизнесмен өлкө башчысы болсо, ал биринчи кезекте өзүнүн чөнтөгүн ойлойт жана мамлекеттик кызыкчылык артта калат депчи. Сизге ошондой сындар келсе, айтылса, сиздин жообуңуз кандай болот? Эми сиз айткандай биз бир 5-6 ишкана куруп көрдүк, иштеттик. Ошол эле кийим тигүү цехин иштеттик. Суу куйгандагы бир цех ачтык. Ашканаларды иштеттик, курулуш компанияны иштеттик. Бирок ошол 2016 жылы биз ошол эле Соода өнөр жай палатасында директорлордун кеңеши мүчөсү болобуз.
жия деген жанагындай бизнес бирикмеде да комитеттерди башкарып калдык. Бир топ өкмөт менен түрлүү дискуссияларга барып аттык. Мына бул жерде бюрократия, бул жер коррупция, мону жокко чыгарбасак инвестор келбейт, инвестиция келбейт, жумуш орун түзүлбөйт деп отуруп, бизди 16-жылы майда ошол экономика министринин орун басарына чакырганда мен ошол бизнестин көбүн токтоттум да. Мен айттым, же мен бизнес тармак менен кетишим керек, же мен элге кызмат кылуу тармагы менен кетишим керек деп, мен мындай айтканда бир жашоого жетерлик бир 2-3 ишкана эле калтырдык. Мындай үй бүлөнү бага тургандай. Калганын саттыңызбы? Калганын биз көбүн сатып салдык. Анан ошо 4 жылдан бери мындай чоң бизнеске биз киргишпей эле көбүнчө ошо саясат, коомдук иш, мамлекеттик кызмат менен жүрөбүз. Анан келечекке деле бүгүнкү күндө пландар ошондой. Элге, мамлекетке кызмат кылалы деген ниетибиз бар. Департамент башчысынын орун басарына чейин жеттим деп атасыз Казакстанда. Анан эмне болуп биздин Улуттук банкка келип калдыңыз? Ким чакырды бияка? Биз 2010-жылы мен негизи үй бүлө менен Англия же Америкага көчүп кетейин дегем Казакстанданчы. Ал кезде бир 2 балабыз бар болчу. Анан бала чака келечекке окуу үчүн деп ошол жака көчөйүн дегенбиз, бирок Кыргызстанда болгон окуяларды көрүп, жана 7 апрелде болгон революцияны көрүп, ошо чечимибизди өзгөртүп, бияка кайра көчүп келүүнү чечтик. 15 апрелде биз кайра бияка көчүп келдик. Бул патриоттук сезим болду, эмне болду? Бирөөнүн жеринде султан болгуча, бирөөнүн жеринде ултан деген сөз бар. Анан сыртта жүргөн бизге окшош кыргыз балдар, кыздар мени түшүнөт беш колдойчу. Анткени сыртта жакшы оокат кыласың, үйрөнөсүң, карьера кылсаң болот. Бирок кандайдыр бир нерсе сыздап турат да. Анан мамлекетиңде да иштер ойдогудай болбосо өзгөчө сыздайт. Анан ошол ичте сыздаган нерсе аркылуу чечимге алып келди окшойт. Кайра көчүп келейин деп чечип, биз бияка көчүп келип, анан Улуттук банкка деле иштейин деген бизде план жок болчу. Өзүлөр келип бизге кайрылды, силер ушундай. Мен негизи программист, финансист болгондуктан ошол 2010-жылы жанагы Надил деп Азия Универсал банк, Максим Бакиевтер акча сыртка алып кетти, тиги бул деген сөздөр болгондуктан Улуттук банк мени ошо эксперт катары чакырды да. Ушул жерде биз түшүнбөй атабыз, эмне болуп атканын деп, мен ал жерде жалданбай эксперт болуп иштедим. Мен ал жерде штатта иштеген жокпуз. Анан биз 1 жылдай ошол жерде сырттан келген акчаларды жана кир жуугуч машина сыяктуу жууп, кайра сыртка чыгарып, ошо механизм барын биз программист катары баарын ачыктап, схемаларын далилдеп, ошол кезде Улуттук банкка, прокуратурага түшүндүрүп өткөзүп бергенбиз. Болгон ишибиз ошол болгон. Сиз бүгүн бир жаңылык чыкты, эртең менен мен ошо маекке даярданып атканда Атамекендин көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Садык Шернияз Садыр Жапаров менен жолуктур, анан кийин анын пайдасына өзүнүн талапкерлигинен баш тартты дегенчи. Ал жолугушуу дагы бир экс атамекенчи десе болот, Алмамбет Шыкмаматов тарабынан уюштурулганы айтылып атат да. Анан сиз дагы ошондой ишке барасызбы кадамга? Бизде андай ниет, план жок. Анан биз да шайлоого эмнеге чыктык? Бизде бир топ жаш балдар командабыз бар. Бизди колдогон, жардамдашкан. Биз негизи келечекке өзүбүз дагы мындай программабыз сунуштайлы, командабыз сунуштайлы деген максат менен чыктык. Сиз ЖИАда неме ишкерлер ассоциациясы, ошондо иштедим деп калдыңыз. Гүленчи деген сын сизде ээрчип жүрөбү? Мен ал жерде биринчиден иштеген жокмун. Мен ал жерде коомдук өзүмдүн салымымды кылдым десем болмок. Ошол жерде курулушчулар комитетине башкардык, финансисттер комитети, өзүбүз кесибиз кайсы жерде эме болсо, ата эл катары эле ошо бир ишканабыз ошол жерде мүчө болчу. Гүленчи жөнүндө мен чынды айтсам аны түшүнбөйм. Анан ойлойт экен кээ бирлер бизди Турцияда окуган же биз эч кандай ага эч нерсе тиешебиз жок. Анан эми саясатта албетте ар кандай сөздөр болушу мүмкүн, чапташы мүмкүн бир нерсени. Бирок бизде бири-биринен бир максат, мага кыргыз катары күчтүү Кыргызстан керек. Ошонун үстүнөн вакытыбызды, ден соолугубузду баарын ушуга короп жүрөбүз. Энергиябызды.
Сиз азыр ошо өлкө башчысы болот элем деп, жарышка катышам деп ниет билдирген жарандардын бирисиз да. Анан буга чейин ошо жеке бизнесте тажрыйбаңыз бар экен, анан мамлекеттик кызматта тажрыйба алдыңыз, анан ошо өлкө башкарып кетем деген ошого мындай дареметим жетет деп ойлойсузбу? Мен бир топ адамдарды тааныйм, командага жарактуу. Мен бир топ ошол өлкөнүн өнүгүү тарыхтарын окуп чыксак, Финляндия, Сингапур, Түштүк Корея, Малайзия, Тайвань, Япония, Кытай, Германия, Америка бир топ. Негизги маселени чече турган нерсе бул команда да. Анан команда туруп эле өзү келип жумушка отуруп калбайт. Аны издеш керек, тамдаш керек. Ар бир командага күчтүү кадрды тартыш кыйын. Бирок аларды таап тартыш керек. Ансыз жылыш болбойт. Ошондой команданы тапсак, буйруса көп эле иш кылсак болот. Азыр эми дагы көбүрөөк талкуу болуп жаткан окуя биздин мамлекетте да. Бул жана чимкирик аталып калгандай моралдык жактан, бардык жактан эле өзүнүн мындай немесин жоюп бүткөн да, авторитетин дейли. Ошол команда жогорку кеңеште алып чыккан конституциянын жаңы версиясы талкууланып атат да. Анан кийин ал жерде президентти абсолюттук бийликке жеткирип коет деген эме коркунуч. Сиз ушул 10 январда ушул нерсе жана элдин ура деген күүсү менен өтүп кетет деп ойлойсузбу, ойлойсузбу? Өтүп кетсек кайка барабыз биз? Өтпөй калыш үчүн эмне кылыш керек? Эми биринчи мен бул референдумга өз көз карашымды айтып кетейин. Дүйнөдө бир топ өлкөлөр президенттик системаны башкарып келет. Анда дагы бир топ өлкөлөр парламенттик системаны башкарылып келет. Универсалдуу түрдө бул нерсе баарын оңдоп салат же талкалап салат деген нерсе жок. Биз ошол системаны, ошол көйнөктү Кыргызстанга чактап көрөлү, өткөнгө көз салып көрөлү. Акаев болду, Бакиев болду, Атамбаев болду, Жээнбеков. Биринчиден бизде парламенттик система Кыргызстанда болду экен. Эмне себептен? Биз 2010-дон ушул конституцияда парламенттик системага өттүк деген күндө деле ошол башкы прокуратура, ички коопсуздукту коргоо органы ГКМБ, анын баары мамиле президентке баш ийет. Ошол сиз айткан жана чимкирик деген сөз ошондон да чыкты да. Анткени партиялык системада бизде бир кемчилик болду. Жанагы партия өткөндө шайлоодон ичиндеги лидерлер өзлөрү орун алмаштырып салат дагы, элдер Асанга добуш берет, бирок Үсөн депутат болуп калат. Анткени Үсөндө акча көп, ал олигарх. Же кандайдыр бир башка жолдор менен келип алат дагы, эл алданып калып атат. Демек, ушул маселени чечиш керек. Кантип партиянын ичинен эл адамды да шайлаш керек. Мен А партиясын тамдадым, ичинен Асанды же Үсөндү тамдадым. Кимиси көбүрөөк добуш алса, ошол алдыңкы тизмеде болуп, ошол чыныгы депутат болуш керек. Ошондо менин оюмча жана добуш сатып алуу системасы дагы бир топ азаят. Толук жок болуп чыкпаса да бир топ азаят деп ойдом. Анткени жана олигарх акча коротуп атпайбы? Акчасын алып, бирок Асандан акча алып Үсөнгө добуш берип коет. Ошон менен анын акчасы күйүп кетет. Бул биринчиден. Экинчиден, Акаев учурунда деле айтабыз, бул физик, күчтүү адам, өтө акыл, билимпоз. Бакиевти деле мындай мүнөз жагына мактагандар көп болду. Атамбаевти деле мындай руху күчтүү, Кыргыз үчүн күйгөн киши деп деле билебиз. Ошол эле Жээнбековду деле имандуу деп мындай баркташат элдерчи. Бирок бир адам ал, бир адам экен да. Бир адам мындай турганда тегерегинде Кыргызстанды 100-200гө жакын үй бүлө башкарып келет деген сөздөр бар. Эми мааниси анда эмес, мааниси бийликти, байлыкты сүйгөн адамдар тегеренип алат экен дагы. Анан тиги адам президент арын ар жагында эмне болуп атат көрбөй калат экен. Булар айтат экен, баары сонун, баары жакшы, Кыргызстан сонун өсүп атат, элдин баары сизди мактап атат. Анан бир журналист жаман сөз сүйлөсө, жок, ал калп айтып атат. Аны вообще соттоп салыш керек, штраф салып салыш керек, же башка нерсе кылып салыш керек деп, акыры бул пенде сокур болуп калып атат. Көрбөй калып атат реалдуу ситуацияны. Акыры 2005-жылкы революция болду, 10-жылкы революция болду. Кечээки нерсе болду. Демек, бул туруксуз
система экенин көрүп атабыз. Бир адамга байланган система бул туруксуз. Анын бир тууганы, кудасы, аялы, иниси, баласы, шопуру, ошолор Кыргызстанды башкарып калат экен. Президент башкарбай. Президент жанагы формалдуу иштер менен жүрүп, реалдуу ситуацияны көрбөй калат экен. Демек бул бир туруксуз система болуп атат. Демек коллективдүү башкаруу болуш керек деп атасызбы? Кеңеш, курултай деген сөз айтылып атат. Эми курултай бул ошол эле жогорку кеңеш. Эми курултайга адамды кантип шайлайбыз? Мына бир айыл болсо, биздин айылыбыздан Асан күчтүү, Үсүн күчтүү дебейт да, шайлайт да, мына могул болсун. Бул ошол эле шайлоо, бул ошол эле парламент. То есть парламенттин аты болсо, биз же жогорку кеңешти курултай деп эле атайлы. Ошол жогорку кеңеш эмес, курултай болсун, бирок ал курултайды кайра эл шайлайт, ал бүгүнкү күндөгү эле жогорку кеңеш. Ошол эле парламент. Бул бир эле нерсе. Демек, кеңеш аркылуу кылынган чечим, бир топ, ушул жерде бир 10, 15, 50 адам кабыл алган чечим, бири-бирибизди сын сөздөрдү айткан аркылуу кабыл алынган чечимдер бул туруктуулак болот деген ишенимде мен негизи парламенттик системаны колдойт элем. Экинчиден, президентти ким шайлайт? Эл. 5 жыл, 6 жылга шайлайт, анан аны кетирүү механизми жок эсе. Жакшы иштейби, жаман иштейби, өзү жакшы болсо дагы тегерегиндегилер мамлекетти урдап, туура эмес иштерди кылып атса, кетире албайсың. Анан кайра жанагындай ыңкылапка алып келиши мүмкүн. Парламент системада эмнеси жакшы? Премьер келди. Биринчиден айтат элем, бул премьер-министр ошол эле коалиция түзүлөт да. Ошол коалициядан, ошол эле партиянын мүчөлөрүнөн тамдалыш керек. Негизги команда. Ошол толугу менен мойнуна жоопкерчилик алыш керек. Ушул Кыргызстан өнүксө да, өнүкпөсө да мен башым менен жооп берем. Ушул жыл аягында кылынган иштери боюнча отчет берем. Отчетун парламент кабыл албаса, мыйзамдуу, тынчтык жол менен анын алмаштыруу механизми бар. Парламенттик системада ошол нерсе жакшы. Сиз колдойсуз, мындай түшүнүгү бар адамдар колдойт, ооба. Бирок бизде жалпы масса көбүрөөк мындай билимге, кайсы бир анализтерге эмес, эмоцияга көбүрөөк таянып чечим чыгарат. Анан ошо 10 январда коюлса, ал өтүп кетсе, биз каяка барабыз деген суроо турат да. Жакшы болуп кетмек. Бир сонун адам келип кыска мөөнөттө өзгөртүү кылып салсачы. Бирок конституцияга президенттик, супер президенттик, диктатура системасын киргизгенге мен каршымын. Анткени эгер биз кыска мөөнөттө реформа кааласак, ансыз деле кылса болот. Мына бүгүнкү күндө бир команда келсе бийликке, жогорку кеңеш, премьер-министр, президент, ошонун баары бир багытта ойлонгон адамдар болсо, алар ошол супер президенттик системада кыла турган реформаны деле алар деле кылса болот. Азыркы мыйзам менен деле. То есть сенин командаң баш ийсе, бир адамдар болсоңор, эл баарын колдойт. Мына президент сенин командаңан, премьер-министр сенин командаңан, жогорку кеңештин көбү колдойт сени. Ошондо булар айтмак, мына биз азыр 6 айда момундай реформалар жасайбыз. Сот системасын порядокко келтиребиз. Күч органдарын бүт тазалап, такыр башка бир чындыгы элдин коопсуздугун, тынчтыгын ойлогон күч органдарды системасын түзөбүз. Жана коррупцияны максималдуу туура жокко чыгарабыз. Бүттү. Негизги максат ошол деп 6 айда катуу реформа жасап салса болот. Ага жанагындай конституцияга диктатура системасын киргизип деле кереги жок. Ал жерге диктатура системасын киргизсең, бул узак мөөнөттүү кайра эле мурунку президенттердин абалына алып келе турган система болуп калат. Мындан Кыргызстан эмне болот? Өнүгүп, жанагындай төңкөрүш болот, кайра артка кетебиз. Өнүгүп, төңкөрүш болуп, кайра артка. Эми көрдүк го. Мындай туруктуу бир өнүгүү системасы керек бизге. Сизге Элдар мырза чоң рахмат. Негизги суроолорубузду бердик. Буюрса шайлоодо дагы жолугабыз деген ниетибиз бар. Ийгилик, ишиңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге. Урматтуу көрүүчүлөр, силердин назарыңарда саясий коктейль берүүсү болду. Бүгүн бизде конокто экономика министринин мурдагы орун басары 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Ата Мекен партиясынын тизмесинде депутаттыкка талапкер болгон инсан Элдар Абакиров болду. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.